Арыбагыла балдар. Бүгүнкү өтө турган темабыз кеп маданияты. Сабактын максаты туура сүйлөө деген эмне экенин санай аласыңар. Туура сүйлөөгө кедерги болгон факторлорду атай аласыңар. Маданияттуу сүйлөөнүн нормаларын аныктайсыңар. Адам баласы байыртадан эле оюн туура, жеткиликтүү берип билүүгө, туура жана так сүйлөөгө, элдин көңүлүн бура алгыдай деңгээлде мыкты сүйлөөгө аракеттенип келген. Анткени ойду ырааты менен куюлуштуруп, чебер жеткире билүүнүн жашоодогу мааниси зор болгон. Бул максатта атайын ораторлук мектептер түзүлүп, бара-бара кеп маданияты өзүнчө илимдин изилдөө объектисине айланган. Демек, кеп маданияты кептин сапаттарын, тууралыгын, тазалыгын, түшүнүктүүлүгүн, орундуулугун, логикалдуулугун, таасирдүүлүгүн, адебин, талаптарын, нормаларын изилдейт. Туура сүйлөө деген эмне? Эгерде биздин сүйлөшүүбүздө адабий тилдин нормасы сакталган болсо, анда аны туура сүйлөө деп атайбыз. Тилдик норма деген эмне? Тилдик норма белгилүү бир коомдо, белгилүү бир доордо коом тарабынан тилдик талаптардын сакталышы. Ал тилдик талаптар коом тарабынан көп кылымдар бою калыпка салынып, иретке келтирилип коюлган. Ошондуктан мындай талаптарды тилдик колдонуунун эрежелери катары деле эсептесек болот. Маданияттуу сүйлөө тилдик норманы сактоодон башталат. Адабий тил деген эмне? Белгилүү бир улут тарабынан макулдашылган, калыпка салынган, бардыгына бирдей милдеттүү, түшүнүктүү, туура деп кабыл алынган тил адабий тил деп аталат. Адабий тил улуттун ар бир адамы үчүн үлгүлүү, авторитеттүү жана милдеттүү тил. Ошондуктан бул тилге мамлекет тарабынан, укук органдары тарабынан массалык маалымат каражаттары, окумуштуулар, жазуучулар, жалпы окутуу системасы тарабынан кам көрүлөт. Демек, адабий тилдин жашашы, анын ар тараптан колдонулушу улуттук маданияттын дүркүрөп өнүгүшүнө барабар. Ошондуктан адабий тилдин нормасын сактоо ар бирибиздин парызыбыз. Таза сүйлөө деген эмне? Сүйлөшүүдө адабий тилге жат элементтерди, башка тилден кирген сөздөрдү, артык баш диалектизмдерди, адеп ахлактык нормага жатпаган сөздөрдү колдонбой сүйлөө кептин тазалыгын камсыздайт. Кептин тазалыгына кедерги болуучу көрүнүштөргө төмөнкүлөр кирет. Варваризмдер эч кандай зарылчылыгы жоктур кепте колдонулган, жалпы элге түшүнүксүз болгон чет сөздөр. Бутик, дискомфорт, пикник жана башкалар. Диалектизмдер адабий тилдин нормасына ылайык келбеген, диалектинин аймагында гана колдонулган сөздөр. Оньяк, сыйыр, баратыры жана башкалар. Жаргонизмдер белгилүү бир коомдук топто, чакан чөйрөдө гана колдонулган сөздөр. Общага, жатакана, бахан, ата, базар жок, баары жайында жана башкалар. Вульгаризмдер турмуштук айрым бир кубулуштарды орой сүрөттөгөн, адамдык ар намысты тебелеген, адеп ахлактык нормага ылайыксыз сөздөр. Мите сөздөр кепте эч кандай маани туюнтпаган, көнүмүш адат катары гана тез-тез колдонулган сөздөр. Эме, жана, жанагычы, ошо жана башка. Айта турган ойду башка бирөөгө так, түшүнүктүү, орундуу, логикалуу, ошол сүйлөшүү чөйрөсүндө ылайык, сылык сыпа түрдө туюндура билүү маданияттуу сүйлөө деп аталат. Демек, маданияттуу сүйлөө үчүн адабий тилдин нормалары эле сакталышы жетишсиз. Көптөгөн кошумча нормалар сакталышы керек. Акыркы жылдары кыргыз тили адабий тилдин нормасына жатпаган жат, түшүнүксүз, келегей сөздөргө, сөз айкаштарына, туура эмес курулган сүйлөмдөргө толуп бара жатат. Анын кесепетинен көпчүлүгүбүздүн кебибиз жардыланып, тилибиз чыныгы баркпаасынан ажырап калгандай. Мисалы, июль айында көлгө барып эс алып келейли деп сүйлөйбүз. Туура варианты келели.
келейли эмес, келели деп сүйлөшүбүз керек. Жай сайын үй бүлөбүз менен чоң атамкына барчук. Туурасы барчубуз. Келейли, барчук деген сөздөр кыргыз адабий тилинин нормасына жатпайт жана мындан улам колдонулбашы керек. Биз силер менен азыр спорт баяндамачыларынын кебиндеги тилдик норманын бузулушун, тилдин туура эмес колдонулушун, тилдеги одоно, стилдик каталарды мисал келтирип көрөлү. Дагы бир улак жаратканын көрүп турабыз. Туурасы улакты дагы бир жолу тайказанга таштаганын көрдүк. Эң бир кереметтүү улакчы. Туурасы эң бир шамдагай карылуу улакчы. Улакка ээлик кылуу орун алууда. Туурасы улакты батыраак эңип алууга аракеттенишүүдө. Ат чабыш орун алат. Туурасы ат чабыш болот. Жогорудагыдай стилдик каталарды кетирбеш үчүн сөз менен кылдат иштөө керек. Сөз үйрөнүү керек. Тилди мыкты колдонуунун үлгүлөрүн мен деген мыкты акын жазуучулардын чыгармаларынан, мыкты публицисттердин макалаларынан, эмгектеринен окуп билип үйрөнсөк болот. Эми балдар, биз силер менен өтүлгөн теманы бышыктоо максатында тест иштеп көрөлү. Тестти иштеп дептериңерге көчүрүп, менин өздүк номериме жөнөтүп койгула. Балдар, силер биздин келечегибизсиңер. Ошондуктан кыргыз улутунун сактоочусу, улантуучусу катары адабий тилдин нормасын сактап сүйлөөгө жана адабий тилди өнүктүрүүгө ар бирибиз салымыбызды кошолу. Бул сабактан кийин өзүңөрдүн гана эмес, чөйрөңөрдөгү жакын адамдарыңардын дагы маданияттуу, адабий тилдик норманы сактап сүйлөөсүнө өз салымыңарды кошосуңар деп ойлойм. Үйгө тапшырма тилдик нормаларды сакталбаган, тилди бузууга кедерги болгон фактыларды аныктап келгиле.